Телефонун блокировкадан чыгарбай койгон кыздын колун жегите сындырып койду. Кадам жайдын биримдик айылында чек ара составастын мончосу өрттөндү. Чүйдө мушташып кармалган кытайлыктар 2 айга камалды. Ошто 60 жаштагы жаран 1 килограммга жакын байыңзат менен кармалды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кадам жайдын биримдик айылында чек ара составастын мончосу өрттөндү. Кадам жай районунун Актурпак айыл аймагына караштуу биримдик айылында чек ара составастын мончосу толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда өрттүн кесепетинен аянты 72 чарчы метр болгон мончо толугу менен күйүп калган. Азыркы учурда өрттүн чыгуу себеби аныкталып жатат. Телефонун блокировкадан чыгарбай койгон кыздын колун жегите сындырып койду. Орусиянын Калининград шаарында 28 жаштагы эркек 36 жаштагы сүйлөшкөн кызынын колун сындырып койду. Бул тууралуу Орусиянын аймактык ички иштер башкармалыгы билдирди. Аялдын айтымында чырчатак учурунда жегите кыздын телефонун блокировкадан чыгаруу үчүн манжа изи менен ачууга аракет кылган. Кыз буга каршы болгондо эркек манжасын сындырып салган. Медициналык кароо сыныкты тастыктаган. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 112 беренеси орточо дене жаракатын атайлап келтирүү боюнча кылмыш иши козголду. Эркек аймактан чыкпөө жөнүндө жазуу жүзүндөгү милдеттенме менен бошотулган. Ал 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Булак супер кечи. Чүйдө мушташып кармалган кытайлыктар 2 айга камалды. Чүй облусунун Аламөдүн районуна караштуу Константиновка айылында жол талашып мушташып кармалган чет элик жарандар 2 айга камалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматынан билдирди. Свердлов райондук сотунун чечими менен 16 Кытай жараны 2026 жылдын 15 январына чейин абакта калтырылды. Эскерте кетсек, 15 ноябрда чүйдө мушташ катталып, 44 чет элдик жаран тергөөгө жеткирилип, 16сы убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Анда 2005 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну жаракат алды. Облустук милиция мушташтын негизги себеби аталган айылдагы карьерден кум жана шагыл ташып бара жаткан 2 компаниянын айдоочуларынын ортосунда жолду бөлүшө албай чырчыкканы менен байланыштырып маалымат берди. Бул факты бий баштык боюнча кылмыш иши козголду. Булак супер кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ошто 60 жаштагы жаран 1 килограммга жакын байыңзат менен кармалды. Бул тууралуу шаардык милициясынан билдиришти. Маалым болгондой, Ак Бура милиция бөлүмүнүн кызматкерлерине байыңзат сатып жүргөн жаран тууралуу маалымат түшкөн. Шектүү 10 ноябрда Шакиров көчөсүндөгү кафелердин биринин жанынан кармалды. Ага кароо жүргүзүлгөн учурда жанынан 4 килограммга жакын гашиш саты алынды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө ал сатып өткөрүү максатында Кара Суу районунун Шарк айылынын аймагында Алма бактан дагы байыңзат таап берген. Атайын экспертизанын жыйынтыгында жалпысынан 829 грамм салмактагы байыңзат табылды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 1965 жылы туулган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал буга чейин бир нече рет соттолгон. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Булак супер кежи. Кара жыгачта көчө чырактары күндүз күйүп турат. Бул тууралуу Кактус Кейжинин кол борборуна окурман билдирди. Окурмандын айтымында видео бүгүн 19 ноябрда саат 11:51 тартылган. Айрым аймактарда жарыкты өчүрүп, чектөө киргизип жатышат. Кечинде өчүк, күндүз күйүк. Мынтип күндүз күйгүзүп коюшса, кантип үнөмдөлөт деп кошумчалады. Булак Кактус Кейжи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден
кайрылып жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. В социальных сетях Instagram публиковали видеоматериал, где водитель данного транспортного средства разъезжает по городу Бишкек с установленным оборудованием. Так, сами можете посмотреть. Данный водитель установил на свое транспортное средство спецсигналы оперативной службы. Все, можете закрывать. Сейчас автомашина будет водрена на штрафную стоянку. Так, сообщаем то, что обе машины находятся на штрафной стоянке. По отношению водителей составили протокол о правонарушении за управление транспортным средством с подложенными государственными номерами и за установку спецсигналов оперативных служб. Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения.